Эми бул ырыбызда айтылган сөздөр азыр реалдуу жашообузга келди. Мурда бул ырды элибиз ырдап, бирок нарында поезд каттарына ишенбей келсе, учурда бул кыял ишке ашып отурат. Жылдар бою созулган темир жол курулбайт, акча жок деген кептерге чекирт коюлду окшойт. 25-жылда балыкчы Кочкор темир жолунун 63 чакырымы даяр болуп, алгачкы поезд бекетке келди. Сырттан 1 сомдо карыз албай, өз күчүбүз менен салынган бул тилке өлкөгө эмне берет? Жөнөкөй элге конкреттүү пайдасы тиеби же салтанаттан кийин унутулабы, чогуу көрөлү. Совет доорунан бери убада берилип, бирок кагазда калып келген долбоор акыры ишке ашты. Кочкордогу жаңы станцияга алгачкы поезд токтоду. Бирок башкы маселе бул жолдун андан ары канчалык тез курулуп бүтүшүндө. Балыкчы Кочкор тилкеси Кара Кече менен Макмалга чейин созула турган чоң магистралдын бир гана бөлүгү. Эң башкысы долбоор толугу менен мамлекеттин каражатынын эсебинен курулуп бүткөн. Транзиттик мамлекеттер ошол транзит өзүнүн жери аркылуу өткөн товарларды ташыган ишканалардын, мамлекеттердин товарларына акча алып, транзит үчүн акча алып, кошумча наркты түзүп, кошумча киреше алып, ошон үчүн Кыргызстан бул темир жолдон дагы көп пайда табат деп ишенем. Анткени бул жөн эле бир ушул 63 километрлик жол эмес, бул андан ары дагы уланат. Андан кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жол менен байланат. Ошон үчүн Кыргызстанга, элдерге абдан өзүнүн жакшы жагынан пайда келтирген иш-чара. Тоону тешип 1 миллион куб метрден ашык таш жардырылып, саздуу тилкелерге рельс төшөлдү. 63 чакырымдык жолго 9 миллиард сомдон ашык каражат кеткен. Ал эми кочкорлуктар үчүн бул эң биринчи кезекте арзан жол кире жана жүк ташуунун ыңгайлуулугу. Мындан сырткары, Кочкор эми жөн гана акыркы бекет эмес, ири транзиттик хабка айланганы турат. Себеби жүк ташууга байланыштуу бир топ маселе эми көйгөй жаратпайт. Балыкчы бекетинен Бишкекте өстүк Кара Кеченин көмүрү ташылат. Балыкчыга чейин автомашина менен балыкчыдан вагондорго салынып кетет. Бир тартканда эле 50 вагон тартат. Ошондо ойлоп көрүңүздөр, канча вагон, канча машина жүк кетип атат. Нарын облусу, Кочкор, мурда балыкчы станциясынан бүт керектүү жүктөрдү, курулуш материалдарын алып жаткан болсо, азыр түп-түз эле өздөрүнүн жерине Кочкорго чейин тартылып келет. Мына ушундай экономикалык жана социалдык пландар менен 25-июлда Нарын облусунда балыкчы Кочкор темир жолунун жана жаңы бекеттин расмий ачылышы болду. Каттамдын сапатын жана жаңы станцияны президент Садыр Жапаров жеке өзү текшерип, алгачкы поезд менен келди. Мамлекет башчысы курулуш ашыкча карызсыз, өлкөнүн өз каражатына бүткөндүгүн баса белгилеп, долбоордун маанисине токтолду. Деги эле темир жол бул жөн эле узатасынан коюлган рельстер эмес. Ал бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын кан тамыры десек болот. Темир жол кайсы жерге жетсе, ошол аймакта өндүрүш жанданат, жаңы ишканалар ачылат, соода өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт жана элибиздин жашоо сапаты жакшырат. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ырааттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырганда 36% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Ошентип өлкөнүн транспорттук көз карандысыздыгына жол ачкан жаңы каттам ишке кирди. Алдыда жолдун экинчи этабын бүткөрүп пайдаланууга берүү мамлекеттин башкы максатында. Ал эми анын натыйжасы качан жана кантип сезилери убакыттын энчисинде.